Азыркы учурда баарыбыздын колубузда уюлдук телефон бар. Бирок баарыбыз эле муну пайдалуу жакка колдоно бербейбиз. Бирок бир жигит бар, ал телефон жана жасалма интеллект аркылуу күнүмдүк жашообузда пайдаланган нерселерди оңой жана тез жасоону үйрөтөт. Бүгүнкү катардагы каарманыбыз дал ошол Санарип бала. Достор, эми ушундай профессионалдык сүрөттөрдү студияга барбастан жасалма интеллекттин жардамы менен жасап койсоңуздар болот. Мен сиздерге азыр бул функцияны көрсөтөм. Андыктан менин баракчама катталып, лайк басып коюңуздар, анда эмесе кеттик. Достор, биз каалаган браузер аркылуу же болбосо Google аркылуу Banana Prompts деп жазабыз. Жазганыбызда бул жактан бизге Banana Prompts XYZ деген сайт ачылат. Бул жакка киребиз. Киргенибизде бул жакта бизге сүрөттөрдүн даяр промптордун шаблондору ачылат бизге. Өзүбүзгө жаккан сүрөттөрдүн промптун көчүрүп алабыз. Мисалы, бул сүрөттү мен copy деп баскычын көчүрүп алдык. Андан кийин биз дароо эле Gemini платформасына киребиз. Кирип туруп бул жакка ошол промпту бул жакка салабыз. Андан кийин инструменти деген жерден изображениени тандайбыз. Андан кийин плюс баскычын басып, мисалы, галереяга кирип, галереядан биз өзүбүздүн жүзүбүз көрүнгөн сүрөттөрдү салып коебуз. Андан кийин дароо эле бул жактан отправить баскычын басабыз. Бизге кыска убакыттын аралыгында биздин жүзүбүз менен жанагы профессионалдык сүрөттү жасап берет. Мына достор, биздин сүрөтүбүз да даяр болуп калды. Байкаганыңыздардай, бул аябай профессионалдык деңгээлде жасалган сүрөт, эч кандай студияга барыштын кереги жок. Жасалма интеллект менен 5 мүнөттүн ичинде жасалган сүрөт. Бул платформалар абсолюттук түрдө бекер. Ушундай лайфхактарды колдонуп жашооңуздарды жеңилдетиңиздер. Жасалма интеллекттин жакшы мүмкүнчүлүктөрүн жана акысыз платформаларды мен сиздерге бөлүшүп турам. Сиздер менен Санарип бала болду. Кызыктуу видеолор али алдыда. Аты жөнүм Эсенов Айзаратбек. Жашым 32-де. Өзүм IT технологиялары ошол эле учурда жасалма интеллект боюнча жогорку билимдүү адисмин. Жасалма интеллект боюнча Түштүк Кореянын Ханьян университетинде магистратураны аяктагам. Азыркы кезекте мамлекеттик кызматта иштейм. Жасалма интеллекти, өзгөчө IT технологияларыны ошол эле учурда жана санарип сабаттуулук боюнча жалпы калың элге, биздин карапайым адамдарга, өзгөчө мугалимдерге жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүктөрүнү кыргыз тилинде жалпак жөнөкөй түшүндүрүү максатында ачылган. Нейросет жасалма интеллект биздин келечекте көп жумуштарыбызды тартып алат. Бул бизге кооптонууну жаратат деген жагдайлар көп болгондуктан мен адис катары өзүм алган билимимди ушул элге, карапайым биздин жарандарга, ошол эле учурда ушул агартуу тармагында биздин мамлекеттик, муниципалдык, социалдык кызматкерлерге туура багытта жеткирүү максатында ошол контент тартуу идеясы келип, ошол социалдык барактардан активдүү чыгып, өзүмдүн мындай оюмду, жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүктөрүнү, ошонун орусча айтканда плюстарын, минустарыны ошо биздин элдерге, жарандарга көрсөтүп баштадым. Бул интеллект жакшы турбайбы? Мисалы, мен менен жеке көчөдөн жолугуп калганда өздөрүнүн жакшы пикирлерин айтышат. Мисалы, презентацияны сен көрсөткөн жанагы платформаларың менен, сен көрсөткөн лайфхактар менен биз кыска эле убакыттын аралыгында жасап алатабыз. Мурда ошол бир презентацияга бери дегенде бир жума PowerPoint'тон бирден жанагы кол менен жасачыбыз деген көз караштарыны, пикирлерин айтышып атат. Мен ушундай элдерге, жалпы ушул карапайым элдерге пайдалуу контент жаратып атканыма бир четинен сыймыктанам. Күндөн күнгө мындай саат сайын эмес, секунд сайын өнүгүп аткан технология деп айтсак болот. Анан бир тилекке каршы көпчүлүк эле платформалар кыргыз тилин колдобойт, дүйнөлүк платформалар. Ошол эле презентация түзүүдө, ошол эле видео жаратууда, ошол эле сүрөттөрдү генерациялоодо. Мен биринчи ошо элдерге, өзүм катталуучуларыма бир контентти жаратуудан мурда өзүм анализдеп, изилдеп, кайсы платформалар биздин менталитетке, биздин өлкөгө туура келерин бышыктагандан кийин, албетте ошолор тууралуу кыскача өзүмдүн мындай деңгээлимде видео тартып, пайдалуу маалыматтар менен бөлүшөм. Анан баса белгилеп айтып кетчү жагдай мага катталуучулардын көбү мындай ыраазычылык пикирлерин билдиргендей, көпчүлүк жанагы мен башында айткан нейросетти үйрөтөм деген кыз келиндер, жана блогерлер, эксперттер мен айтып жаткан видео материалдарды, жасалма интеллект технологияларын алар өзүнчө
курс кылып сатышат, акча табышат десем болот да. Мен аларды ошол жалпы биздин жарандарга, менин катталуучуларыма ошону мен бекер эле акысыз түрдө көрсөтүп берем. Себеби дегенде биздин жалпы жарандар жаңы технологияларды колдонсун, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, жашоолору жеңилдесин. Мындай кыргызда айткандай, мындай жакшыны айтып, жаялы, жаманды айтып, жоёл дейт го. Жакшы нерсени бөлүшсөк, башкаларга да жугуштуу болуп, мен оюмча, бул жерден эч кандай кызганычтын кереги жок. Билген билимди, ар бир нерсенин акысы бар дейт. Ошо алган билимди, жаңы технологияларды кыргыз тилинде, жалпак жөнөкөй тилде биз өзүбүздүн жарандарга түшүндүрбөсөк, мен оюмча башка жерден, башка элден башка жарандар эч качан түшүндүрбөйт. Көпчүлүк жерде мындай үү тыгыштары же болбосо кыргыз тилин көп жасалма интеллект түшүнбөй атат. Биздин адистердин ушул жасалма интеллект адистердин бул мындай иш алып барбай атканыбы, чабалдыгыбы же эмне деп ойлойсуз? Жок, мен оюмча бул мыйзам ченемдүү эле көрүнүш. Себеби дегенде дүйнөлүк платформалардын негизги максаты коммерциялык багыт. Булар өздөрүнүн түзгөн программасынан кандайдыр бир максатты көздөп, ошонун негизинде акча табууну максат кылган компаниялар. Булардын негизги критерийлери бар. Ошол дүйнөлүк тилдерди ошол платформага киргизүүдө кандайдыр бир критерийлер бар. Мисалы үчүн, бир эле мисал, биздин өлкөнүн калкыбыздын саны аз, кыргыз тилин колдонуучулардын саны аз. Эгер бир платформага атайын изилдөө иштерин жүргүзүп, ошого акча коротуп, биздин тилди киргизсе, ошол платформаны кыргыз тилинде колдонгондордун, мындайча айтканда, колдонуучулардын саны аз. Аларга мындайча айтканда көп деле акча каражат алып келбейт да, кыргыз тилдүү контингенттен. Ошондуктан, мисалы үчүн, биздин эле кошуналар, мына өзбектер 30 миллионго жакындап атат. Казактар 15 миллиондон жогору. Мисалы үчүн, аларда 10 миллион плюс деген бир критерий болушу мүмкүн. Эгер биздин өлкөбүздүн ошол калкыбыздын саны деле 15 миллион, 20 миллион болсо, бул маселе мындай өзүнөн өзү чечилет. Бирок ошого карабай, бизде мына мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия ошол тил жаатында санариптештирүү багытында бир топ жумуштарды жасап, өзүбүздүн жанагы улуттук платформаларыбызды ишке киргизип атат. Ошол эле айтил платформасы, бизде Кыргызстанда өзүбүздүн жасалма интеллект платформасы деп айтсак болот. Бул платформаларда деле ошол дүйнөлүк платформалар аткарган кызматтарды аткарат. Баштага караганда ошол ChatGPT дейбизби, Gemini, Grok жалпы платформаларда кыргыз тилин түшүнүү мүмкүнчүлүгү аябай жогорулады, деңгээли бир топ жогору. Мен сиздерге бир мисал айтып кетейин. Мурда жана жаныбарлар дүйнөсүн көргөндө вертолеттон жанагы жаныбарларды тарткан өзүнчө бир кесиптик болчу. Оператор деп коебуз го. Ошол вертолет менен ошо жаныбарлардын кыймыл аракетин атайын тарткан оператор кесиби бар болчу. Андан кийин дрондор чыккандан кийин ал кесип жоюлуп кетти. Азыр ошол кызматты дрон менен аткарат. Ошол жаныбарлар дүйнөсүнө болобу, ошол бийиктиктен бир кадрга түшүрүү маселесин ошол дрон менен түшүрүп коебуз. Ал мыйзам ченемдүү эле көрүнүш. Ошол операторлор азыр бүгүнкү күндө жок, актуалдуулугу жок. Анын ордуна ошол дрондор кызмат аткарып атат. Ошол сыяктуу эле бизде кээ бир кызматтарды жасалма интеллекттин интеграциясы менен бирге алмаштырып, жуурулуштуруп, балким чогуу иш алып баруу мүмкүнчүлүгү болот. Адам таптакыр жумуш аткарбай калат деген пикирден алысмын. Жогоруда айткандарга сөзүбүз кур болбош үчүн бир мисалды көрсөтө кетели көрөрмандарга. Мисалы үчүн, каалаган браузерден Gemini Storybook деп жазабыз. Бул эмне жазаш үчүн ошо? Бул китеп жазаш үчүн. Жасалма интеллект жардамы менен каалаган жаран өзүнө ылайыктуу автордук китептерин жаратып алса болот. Анын үчүн Gemini Storybook деген платформага киребиз. Кирип туруп, бул жерде Start Your Story деген баскычты басабыз. Бассак, бизге дароо эле ушундай платформа ачылат. Бул жактан биз промпту көчүрүп алабыз. Промпту жазыш үчүн ChatGPT-ни колдонсок болот. ChatGPT-ге, мисалы үчүн, мен ушундай өзүмдүн автордук китебимди жаратайын дедим эле деп жазсаңыздар болот. Мисалы үчүн, мен бул жерден Курманбектин эрдиги тууралуу мага китептин промптун жазып бер деп суроо талап бердим. Ушул промпту көчүрөбүз дагы бул жака салабыз. Салып туруп эле бул жерде плюс баскычы бар. Плюс баскычын басып, эгер кааласак өзүбүздүн сүрөттөрүбүздү жүктөп койсок болот. Ушул китепке өзүбүздүн сүрөтүбүздү мындай карман катары киргизип кошуп кой деген промпту да кошуп коебуз да. Андан кийин бул жерден старт баскычын басабыз.
басканыбызда бул жерде кыска убакыттын аралыгында мына creating storybook дейт, сиздин китебиңиз жасалып атат дейт. Кыска убакыттын аралыгында бизге китепти даярдап берет. Ошондо Курманбек жөнүндө маалыматты да Өзү чогултуп, өзү сүрөттөрүн тартып, өзү бүт баарын өзү жасайт. Мына жана биз берген промптун жыйынтыгы келди. Ушундай болгон Курманбектин эрдиги деп турат мына. Бай Айзаратбек Эсенов өзүбүздүн суратталапка ылайык китебибиз чыкты. Мына Курманбек сүрөттөрү менен. Бул азыркы мындай заманбап сүрөттөр десек болот. Бул китепке окшоп ачылат. Мына оңго солго ачылат биринчи бет. Ошол айылда Курманбек аттуу жаш ер жүрөк бала чоңойду дейт. Андан сырткары мен бул китепти ошо биздин жаш жеткинчек бөбөктөргө ылайыктап промпт жаздым, негизи жаш балдарга. Курманбек калпакты билет турбайбы? Ооба. Бул жерде ошо Курманбектин жана промпту баса белип айткандай эле, мына промпт англис тилинде жазылган. Мына Кыргыз mountains деп атат, yurts деп атат, mountain таулар, yurts деген боз үй деп атат, people living peaceful. People деген элдер ошо тынчтыкта жашаган сүрөттөрүштү чагылдыр деп атат да. Describe the beautiful Kyrgyz mountains. Кыргыздын жана кооз тоолорун чагылдыр деп атат артта. Булардын баарын ошол промптто берилген. Бул жерде аткарып ушуларды эске алып, бул жерде бир чыгарманын башталышы аягы ушул бир китеп менен бүтөт. Кааласак бул жерде ушул китепти аудиосун уксак болот, ушул китепти мисалсын чыгарып алсак болот, мына принт деп турат го. Мунун өзгөчөлүктөрү аябай көп. Ошондуктан ушуга окшогон лайфхактарды, мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, биздин жалпы жарандар, өзгөчө мугалимдер ушундай китептерди жаратып, өздөрүнүн жашоосун жеңилдетип, ошол эле учурда сабактарды да кызыктуу өтсө болот. Ооба, кичинекей балдарга ылайыктуу китеп болуп калат экен, кыска сүрөттөрү менен түшүнүктүү. Албетте. Батырларыбызды аларга билдирүү үчүн. Ооба. Сиз туура айттыңыз. Мындан сырткары жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүктөрү көп. Китеп жаратууда, музыка жаратууда, сүрөт, видео, презентация. Ошол эле жанагы студияга барбай туруп профессионалдык сүрөттөрдү 3/4 жанагы паспортко чыккан сүрөттөрдү жасап алса болот. Ал маалыматтар баары менин баракчамда берилген. Ошол баракчадан активдүү колдонуп, катталуучулар карап турса, мындан ары да жакшы маалыматтар менен бөлүшүп турабыз буюрса.